Суроо берүү үчүн Төлөбаев Балбак Зарылковичте сөз. Geçires. Kança nerседен пенияларды алып салып атасыңар? Kança? Birinci glavasında qaralğan 177, 180, 182, 200 беріне болғанда ошондо 24 беріне болот. Ошдогу салынган пулдун кошуп эсеп туум алып салынат. Урматтуу депутаттар, бул бузуулардан жана штрафтардан алып салып атасыңар? Штрафтарга салынган пениясын алып атабыз да. Анда башка нерселерден да алып салбайлыбы пенияларды? Минфин. Бүткүл штрафтардан, бүткүл нерселерден пенияны алып салат. Эмне үчүн бу жака прерогатива берип атасыңар? Барынан алганда, кредиттин пениясын алгыла, башка нерселердин пениясын алгыла. Эмнеге өзүнчө эле бир пенияны алып берип, силерге акчанын кереги жокпу? Балбак Зарылович, уруксат берсеңиз. Бул маселе боюнча Ички иштер министрлиги бул долбоорду киргизип атканда өзүнүн маалым кат негиздемесинде жазган. Бул биринчиден элге жеңилдик болсун. Себеби дегенде 5500 сомдук айып пулу мурун азыр 15000ден тегерегине чыгып кетти айып пулдун суммасы, ошо размери. Ошол себептен бул бюджеттен жанагы выпадение болбойт. Пеня ошонун негизинде, айып пулдун көбөйүүсүнүн негизинде жана компенсация кылабыз деп неметип атышат да. Мындай. Азыр ушуну алып салсак, ушул мыйзам менен. Анда башкалар да келет, Алмазбек Акунжанович. Биздикинен да алып салалар пенияны деп. Бүт бары силерге кат жазат. Бир нерсени ачып баштап кой, жол ачып койдуңбу, калганда келет эртең. Айтты койту дебегил, урматтуу депутаттар. Сөзсүз келет артынан. Мен пениямды алып сал, мен пениямды да алып сал, мен пениямды алып сал деп. Анан пенияларды алып салат экен да штрафты буза берели, акчаны төлөбөй эле кое берели. Пенияларды алып салат, баары бир жогорку кеңеш дейт.